Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн өз подкастыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема англис тили жана анын коомдогу орду тууралуу болмокчу. Деги эле билим, бизнес кайсыл жерден башталып, жоопкерчилик кайсыл жерден аяктайт. Мына ушул темада бүгүн бизде конок Кыргызстандагы азыркы учурда белгилүү бир IT курстарынын негиздөөчүсү болуп эсептелинет. Интра Interactive IT Академиясынын негиздөөчүсү Самара айым, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатчылык, кош келдиң. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип. Андай сизге эң эле алгачкы суроом жогорудагыдай болсун. Англис тилинин коомдогу орду кандай? Негизи эле ал биздин жеке жашообузда, карьерабызга кандай таасир этет? Ошондой эле бул тил биздин жашообузду өзгөртө алышы мүмкүнбү? Албетте, негизи бизде айтып коет ата бабалар, канча тилди билсең ошончо адамсың деп. Тил билүү ал тилди эле үйрөнбөстүктөн ал мамлекеттин культурасын, маданиятын өтө чоң мааниге да. Сонун анан кантип өзгөртөт биздин жашообузду? Тилди ар кандай кээ бир адамдар карьерасын улап кетүү үчүн, чет өлкөлөрдү кыдыруу үчүн, же бир кесиптин ээси болуш үчүн, переводчик болом десе, же мугалим болом десе, же чет өлкөгө барып элементарно эле иштейм десе деле да, тил обязательно керек. Туура. Анан айтып өтсөңүз, негизи эле бул курсту ачуу идеясы сизге кайдан келди? Бул курсту ачууга сизге эмне түрткү берди? Ошо кичинекейимен эле, эң кичинекей кезимден эле бөтөн тилдерге өтө кызыкчумун. Биринчи очередь өзүмдүн мамама, апама аябай чоң ыраазычылыгымды билгисим келет. Себеби кыргыз тилин мага жакшы деңгээлде үйрөткөндүгү үчүн, анан мугалимдерге да ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошондуктан мага оңой болду башка тилдерди дагы алып кеткенге. Сурооңуз. Эмне түрткү болду бул тилди? Ошо кичинекей кезимден эле аябай кызыкчумун. Чет өлкөнүн сериалдарын көрүп, негизи эле өзүм өтө жакшы окуганмын. Аябай жакшы окуучумун. 4 менин психологиямды бузчу да. Ошон үчүн 4 албаганга аракет кылып, кичинекейимен эле аябай жакшы окуганга аракет кылдым жашоомдо. Мотивация өтө көп болду. Ошо кичинекейимен ойлочумун, мен чет өлкөгө барып, бир канча жыл иштеп, кайра ошо билген, топтогон билимдин баарын алып келип, мен ушул жакта билим берүү академиясын ачам деген кичинекей кезимен эле бар болчу да. Окутуу деген бирөөнү билим берип үйрөтүү жакшы жака, туура жака, бул өзүмө да удовольствие алам да. Бул сооп болот. Үйрөтүш керек да билген билимиңди. Билген билимиңизди бөлүшүү, Бөлүшүү. Сонун анан көп тил билем деп айтып калдыңыз, кайсыл тилдерди дагы билесиз? Өзүмдүн кыргыз тилимди, эне тилимди, орус тилин, анан Турцияга да барып окуп келгем, Асмекте түрк тилин дагы жакшы билем. Анан азыр Кувейт университетинде окуп атам. Арабский, араб тилин. Өзүм ошо 20 жыл Дубайда жашап келгем. Анан 5-чи болуп англис тили. Англис тилин өтө жакшы көрөм, сүйөм. Кулагым көнүп калган. Канча жыл түштөрүм дагы англисче. Ойлонгонуңуз? Кээде мындай шашып кеткен учурлар болгондо, же катуу стресс болгондо, же бир жинин келип кеткенде англисче чыгып кетет. Түшүнүктүү. Анан бул тилдерди кантип үйрөндүңүз? Эле үйрөнүү жолуңузду айтып өтсөңүз. Өтө жакшы суроо, ыраазымын. Негизи ошо мени 1-класс окуп аткан кезимде Дудук эжекем айылга алып кетип окутту эле да. Анан билем, азыр деле бизде баягы университетте окутат, бизде кичинекей балдарды урушпаш керек, кыйнабаш керек. Аларды мисалы үчүн 13 предмет болсо, кичинекей мектепте 13 предметтен 13 мугалим сабак берет, например.
Анан ошо бир эле окуучудан кайра 13 предметке кайра жооп бер деп сурайт да. Анан бир мугалим если ошо 13 предметке сабак бере албаса, анан ошону требует кичинекей окуучудан. Аны дагы түшүнүш керек да окуучунучу. Өтө кыйнап аны урушуп окуу деген туура эмес да. Ага үлгү болуш керек. Например, ата китеп окушу керек көзүнчө. Кичинекей балдар көргөнүн кылат да. Эне дагы билимдүү болуш керек. Себеби бала окуп атканда, ага жардам берип атканда, ата эне да чогуу отуруп окуш керек. Да? Вот. Анан мага ошо эң түрткү бергени кичинекей кезимде эле ошо эжекеме рахмат, илгери дудуктарды орус школдо сабак берип окутушчу. Алар жазганды андай орусча окутушчу да, кыргызча деген илгери жок болчу да. Анан алфавит орус тилинде 33 алфавит да. Анан ал ошо мага орус тилинде үйрөткөн да. Анан алифбеде башкача жазылат, анан жазма түрүндө башкача жазылат. Ошондо аябай мен унутуп калып, аны кайра карап ошентсем, эң жини келип кыйкырганы деп эле ушундай чыкчу да үнүчү. Ошо урушпагандыгынан мен ойлойм, аябай жеңил болду башка тилдерди алып кеткенгечи. Бизде деле азыр ошо өздөрү университетте сабак берген мугалимдер өтө жакшы деңгээлде түшүндүрүп үйрөтөт да. Кичинекей балдарды урушпаш керек. Мисалы үчүн орустардын балдары өздөрүнүн оюн кенен, ээн эркин айтып бере алат да. Себеби алар деген кичинекей балдардын көп суроолору болот кичинекей кезинде. Бул эмне, ал эмне? Ошого туура жооп бериш керек, какпаш керек баланы урушуп, ар отур. Мисалы үчүн бизде бар го кыргыздарда чоң кишилер келди, бар тиякка барып ойногула. Ал туура эмес да. Кичинекей бала чоң кишилердин арасында эле отуруп, чогуу алар эмне жөнүндө сүйлөп атат, ошондой кругозору кичинекейинен эле кеңейиши керек да. Вот. Сонун анан негизи эле Кыргызстанда мына ушул англис тилине деле басым көп жасалат. Биз билебиз, орус тили биздин экинчи расмий тилибиз, бирок кийинки эле деле англис тили мектептерге дагы сөзсүз түрдө киргизилген. Анан бирок буга карабастан Кыргызстанда англис тилин өздөштүргөн жарандар аз. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Туура айтасыз. Биздин ошо академияга 8 жыл биздин Кыргызстандын университетинде англис тилин окуган мугалимдер келет. Алар грамматиканы толугу менен билет. Мисалы үчүн кыргыз тилде өткөн чак, азыркы чак, учурку чак, анан келер чак. Чактан англис тилинде 12. Анан алар менен баягы сүйлөшүп көрсөм айтат, мен баардык грамматиканы толугу менен билем дейт, башынан аягына чейин. Бирок американецтер менен сүйлөшөйүн деп келгенде алар какайт да. Алар коркот. Мындай, потому что анан мен түшүндүрдүм, эмне коркуп атасың, мындай сүйлөй бер, билгениңдей сүйлө десем, мен пока ойлонуп тигини тияка коюштургу чакты грамматиканы ойлонгу чакты эле мен ушинтип атам дейт да. Вот. Мисалы үчүн бар биздин жаштар эч тилди үйрөнбөй туруп көптөрү чет өлкөгө кетет иштегени. Анан ал жактан хочешь не хочешь, body language деген бар, дененин тили бар. Курсагым ачты десе, курсагым ачты деп көрсөтөт, уйкум келет десе, мынтип уктайын деп, do you want to sleep деп, sleep деген значит уктайт деген турбайбы деп, ошентип алар 80%, мисалы үчүн адам менен экөөбүз сүйлөшүп атканда 80-90% дене сүйлөйт. Мимика, бетибиздин, жүзүбүздүн, 20% эле сөз колдонобуз да. Вот. Жанагыга келели кайра. Ооба. Анда мен кошумча ушул мен суроомо дагы кошумча суроо берейин. Кыргыз мектептеринде сизге мисалы студенттер барат, окуучулар барат, үйрөнгөнү. Анан кыргыз мектептериндеги англис тилинин үйрөтүлүү сапатын кандай баалайсыз? Кайра эле баягыга келели. Ошентип окуган адамдар, значит, кечке эле грамматиканы окуй берсе, значит, грамматиканы жазганды аябай жакшы билет экен, окуганды жакшы билет экен, бирок сүйлөгөндө какайт экен, чет өлкөгө кеткендер, алар грамматиканы окуган эмес, алар сразу эле сүйлөшүп башташкан. Алар только сүйлөгөндү билет, баарын түшүнөт. Угуу деген бар, баарын угат, баарын түшүнөт, бирок алар грамматикадан аксап калат да. Менин оюм сразу алып кетиш керек. Сүйлөгөндө дагы грамматиканы да чогуу алыш керек. Себеби ал жакта жаңы үйлөнө турчу new vocabularies, жаңы сөздөр болот. Грамматика, еще произношение деген бар. Аны кантип туура айтат. Ошон үчүн обязательно носители языка керек. Кайсы тилди үйрөнсөң, ошонун эне тилинде сүйлөгөн мугалим керек да. Бизде Кыргызстанда көбүнчө частный школаларда
ошондой Америкадан келген, Англиядан келген мугалимдер бар. Себеби сонун. тил деген ар бир мындай сөздөр өлүп турат, кайра жаңы сөздөр келип турат да. Туура. Мисалы үчүн биздин китеп менен окутат да бизде, Кыргызстанда. Аябай китеп менен окутат, башынан аягына чейин эң жакшы окуган окуучу дагы Америкага түшүп калса, мисалы үчүн, ал китеп боюнча сүйлөшпөйт да адамдар. Ооба. Мындай да, ошондой да, мисалы үчүн how are you деген как дела? Алар what's up деши мүмкүн. Чё там? Ооба. То есть тилди ошо лучше өзүнүн тилинде билгендер менен сүйлөшүү жакшы да. Мисалы үчүн бирөө деле кыргыз тилин үйрөнөм десе, Ооба. анан Google переводчикке кирсе, например, ал жакта сүйлөгөнү жок кыргызча, бирок жазуусу бар да. Бирок все равно анын произношение деген бар да. Туура. Аны сүйлөө керек да, аны кантип кайсы жерден интонация кылыш керек, кайсы жерден токтош керек, кайсы жерден созуш керек дегендейчи. Сонун. Анан жогоруда мугалимдер тууралуу дагы сөз кылып калдык. Анан сиз өзүңүздүн академияңызга мугалимдерди тандоодо эмнеге көңүл бурасыз? Кайсы критерийлерине маани бердиңиз? Негизи ар кандай болот мугалимдер дагы. Негизи биздин Кыргызстанда мугалим сабак өтүп атса, ушундай бир закон бар, ата эне кийлигише албайт. Директор кирип сабакка, эми ачык сабак болсо киргиши мүмкүн, бирок кирип эмнеге мындай өтүп атасың, эмнеге мындай сабак берип атасың, анан почему такое метод обучения дей албайт. Мугалим өзү убактысын туура пайдаланып, өзү план менен окутат. Ошондой эле американецтердин мугалимдеринде деле кээ бир айтат, мен грамматиканы окутканды жаман көрөм дейт. Мен только сүйлөшөм дейт. Ушунчалык уверенный өзүнө. Анан сүйлөшө келгенде айтат, мен столько сүйлөшөм, ошентип үйрөтөм, ал жакта и грамматика есть, и произношение есть, и новые слова есть деп айтат да. А кээ бир мугалимдер болот, жок, мен грамматиканы дагы, мен academic writing, academic speaking үйрөтөм дейт. То есть мен үчүн 3 секундда адамды сатып алуу бул колунан келеби, келбейби? Мен жумушка алып атканда эле давай teach me деп айтам. Үйрөт мага дейм. То есть өзүм анын үстүнө мындай адамдар менен бат тил табышам. Эч ким урушкан жок менин кичинекей кезимде. Эч ким мындай кыл, тиндей кыл деген жок. Коркуу сезими сүрдөө деген жок. Мисалы үчүн Японияга ученыйлар барышыптыр. Эмнеге бул ушунчалык развитая страна десе, кичинекей кезинен баштап алар самостоятельно өздөрү мектепке барат экен. Автобуска түшүп алып. Бизде Кыргызстанда таксиге салат, мисалы үчүн, же өзү жеткизет. Анан ай жеттиңби, жеттиби, таксиге чалат, жеттиңиз, жеткирдиңизби, аман эсенби, мугалимге чалат, келдиби. Бул чересчур мондай баланы аябай аяп, ушундай карасаң, ал адам неответственный болуп калат, чоңойгондо. Жоопкерчиликти башка бирөөгө жок болуп калат. Баягы чересчур аны аябай көзүн карай бергенде, баягы ата эне ойлойт да, мен переживаю, бул менин балам, аман эсен болсун деп, жакшы туура тарбиялап атам деп ойлойт. Бирок мен как педагог катары, как психолог катары айтам, өтө анте бергенде эле туура эмес да. Анан Японияда карасаңар, мына кичинекейинен баштап ар бири тазалык. Ал жакта уборщица деген профессия жок. Андайга зарплата төлөнө турчу адам жок. Себеби баардыгы таза, кичинекейинен үйрөтөт, самостоятельный болууга депчи. Ошон үчүн это развитая страна. Сонун мисалдарды келтирип өттүңүз. Анан кайра эле сиздин окуу жайыңыз тууралуу сөз кылалы. Мисалы, кайсыл бир студент акчасын төлөп окуйт да курста. Анан кийин жакшы жетишерлик натыйжа албай калса, күнөө кимде болот? Студенттеби же мугалимдеби? Жакшы суроо. Бизде негизи мотивация болбогондо ал окууга да желаниясы болбойт. Ар бир эле адам ошондой. Мисалы үчүн бир студент келди, башында аябай, мен ушу окушум керек эле деп, там гидтер менен иштейин деп атам, 1-2 атым бар, мисалы үчүн, же болбосо ошо туристтер келсе ошону кантип айдашым керек эле, айлантып ат мингизип деп, ар кандай бир причиналар менен келет, окуганычы. Анан башында төлөйт, анан келбей калат кээ бирлери. Анан эми ответственность негизи студентте болуш керек.
студент болуш керек, себеби ал төлөп атат, ал төлөп аткан акчасын билиш керек да, эмне үчүн төлөп атат. Ал не только акча эмес, бизде жашоодо эң кымбат биздики бул убактыбыз да. туура. Ошо жөн эле барып келип эле для галочки окуп атам дегенде туура эмес. Негизи кичинекейинен кезинен эле билинет. Эки студент болот. Бирөөсү только баа үчүн окуйт, бирөөсү өзүм үчүн деп окуйт. Бирок ага мугалим түрткү болот да. Кичинекей кезинде жакшы мотивация алып, мисалы үчүн бир мугалим, бир окуучу өтө жакшы сүрөт тартып келди, мисалы үчүн биологиядан. Анан убактысы ушунчалык тар болуп, мугалим сурай албай калды да. Анан ал аябай даярданып келген да, бир жума тартты может ал сүрөттү. Анан анын мотивациясы түшүп калат ал. Ал кызыкпай калат. То есть обязательно аябай шашып атам, убактым болбой калды, дагы бирөөнүн айта турчусу барбы, ким калды деп ушундай индивидуальный подход керек. Биздин келген студенттерге ар бирин эле кичинекей 8 жаштан болобу, 80 жашка чейин болобу, ар бир эле адамга индивидуальный подходду унутпашыбыз керек да. Бир тууганыбыз болобу, ата энебиз болобу, кошунабыз болобу, себеби кээ бир адам бат сүйлөйт, ал менен бат сүйлөшүң керек. Кээ бир адам жай сүйлөйт, ал менен жай сүйлөшүң керек. То есть мындай ар бир адамды түшүнө билүү негизи. Негизи 3 секундта человека выкупает дейт. Ошондой мындай. Мен мисалы үчүн карап эле, себеби мен 20 жыл недвижимость саттым да, Дубайда. И мен мындай карап эле уже билем да, себеби бизди өтө көп окутту. Компаниялар биздин сотрудниктер аябай квалифицированный болсун деш үчүн бизди ар кандай тренингтерге төлөп өздөрү компания окутат да. Вот. Сонун. Анан сиздердин окуу жайдын методу кандай? Эмнеси менен башка IT курстарынан айырмаланат? Окей. Бизде негизи Кыргызстанда 2 университет бар. Предметтерди именно англисче үйрөткөн, окуткан. Ал Алатоо International University и Аутса American University. Ал жакта баардык предметтер англис тилинде болот. Анан мен ошо англис тилин ачалы, англис тилди көбүрөөк эффективныйлап кылып адамдарга, чтоб көбүнчөсү образовательный центрларга барганда акчасын кетирет, времясын кетирет, кечке эле грамматиканы окуй берет, результат 0 да. Анан мен ойлонуп, конкуренция да өтө көп экен дедим. Кичине айырмаланыш керек, кандай кылсак деп, анан англисче бизнес үйрөтөлү дедик. Такого нету да Кыргызстандачы, именно Бишкекте дагы жок да. Именно потому что бизде деп айтпайм, баардыгы англисче билбейт деп. Бизде өтө көп англисче билгендер бар. Просто ар кандай уровень. Ал А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 деп бөлүнөт да. Вот. И вот. Сонун. Ошондо именно үйрөтүү методу сиздерде кандай болуп калат? Бизде Okuway деген система бар. Америкада өтө кенен колдонулат. Негизи предметтер кызыктуу болуш үчүн интерактивный метод менен жана игровой метод менен окулуш керек. Мисалы үчүн кичинекей жаш бала ал неосознанно үйрөнгөндө көбүрөөк информацияны мээсте сактайт. Осознанно заставлять этип жатта, мону жатта дегенде анда пайда жок. Бир жомокту жаттады баштаганча. Ал кимге керек? Ал только өзүнүн памятин улучшать эткенге гана керек, бирок жашоосунда кереги жок да. Ошон үчүн игровой метод деген, азыр мен өзүм Кувейт университетинде окуп атам. 5-чи араб тилин үйрөнүп жатам. Анан бизде дагы ошо көбүнчө ошо интерактивный метод, игровой метод. Ал кечке лекция жаздыра берсең, мисалы үчүн, адамдын уйкусу келет, окуучунун желаниясы болбойт, кызыксыз да. Анан баягы жылдан жылга, кылымдан кылымга методдор өзгөрөт да. Кандай кайсынысы эффективдүү экен депчи. И ошого азыр билем, что баардык эле учрежденияларда, университеттерде, колледждерде ошо интерактивный жана игровой методду колдонушат. Биз дагы ошондой. Бизде дагы ошондой. Сонун. Мисалы үчүн айтайын, чтоб түшүнүктүү болуш үчүн. Кичинекей бала англис тилин билбейт. Же орус тилин билбейт, мисалы үчүн. Анан ага ошол тилде сүйлөйсүң.
мисалы үчүнчү. То есть ал кол коет, эмне кол чабат, мисалы үчүн бир ырды ырдашат, мисалы үчүн же буттарын неметет. Ошол тилде сүйлөшүң керек. Анан алар неосознанно дейт да, вау, бут мынтип атат. То есть туура айтты да, аларчы кичинекей балдарга ошондой өзүнүн бир методдору. Сүрөттөр менен обязательно, потому что алар деген алардын эс тутуму мындай внимательность өтө аз болот да, время срокчу. Ошого успеть этип калыш керек да. То есть мындай кызыктуу кылып, мындай алар деген мындай бизге окшоп көп мындай кумунт коюп уга албайт. Ошол моментти кармап калыш керек да. Сонун. Анан негизи эле адамдардын жаш куракка байланыштуу маалымат кабыл алуусу дагы айырмаланып турат эмеспи? Туура. Кичинекей бала, орто жаштагы өспүрүм, анан чоң эле кишилердин мына ушул англис тили үйрөнүү боюнча убакыты кандай талап кылынат? Ким канча убакытта өздөштүрүп кетиши мүмкүн? Кичинекей балдар негизи коркпостон, ата эне коркпостон 5 тилди, 10 тилди деле бере берсе болот. Себеби биздин мозг ушунчалык уникальный. Кичинекей бала бүт информацияны бат эле усваивать этет. Бирок аны заставлять этпеш керек. Опять же, игровой метод мененчи. Мисалы үчүн биздин жөнөкөй сөз менен айтканда математиканы. Знаешь, сага эмне үчүн бул математика керек? Элестет, сен чоңойдуң. Анан сен бир жакка барып шоколад алайын десең, ал сени алдап койду. Эмнеге? Потому что ты не умеешь считать, например, да? Точно так же англис тилин деле мындай мотивация кылыш керек кичинекей балага. Мугалим болобу, ата эне болобу. Сен чет өлкөгө барасың, карачы, вау, как там красиво, барасыңбы, баргың келеби? Вот ошол жакта эс алып жүрөсүң, анан случайно бир случай болуп кетти, анан сени күнөөлөп атышат, а сен тилди билбейсиң. А сен хочешь доказать, что нет, я не виноват, это вообще-то было вот так, ал жакта камера жок, например. Анан сен тилди билбегенден ал өтө узарып кетет. Пока переводчик келиш керек, сен негизи для элементарно, чтобы өзүңдүн праваңды защищать этиш үчүн. Или там ата энең суу сап атса, бат эле ага суу алып бериш үчүн все равно тил керек деп, мындай мага мени ажыга алып баргың келеби, например, Америкага алып баргың келеби мени, мен путешествие деп мамасы айтат да, мисалы үчүн кичинекей балагачы. Вот. Анан сен деген мага караганда акылдуусуң да, карачы сен үйрөн, анан мени алып барасың деп ар кандай методдору бар да бул математика. Кызыктыруу, кызыктырганда анан ошондо балага жетет, когда адамды ойлонгондо анан вау дейт да. Анан жөн эле кыйнап, бул пул сага керек, бар окуп атабы, ал туура эмес. Кичинекей баланы эч качан салыштырбаш керек кошунанын баласына. Или жам байкең аябай жакшы окуйт, сен өтө начар окуйсуң, ал болбойт да. Ал салыштыруу өтө болбойт, психологиясын бузат кичинекей баланын. Баланы негизи мактап туруш керек, бирок чересчур эмес. Ал менен эч качан соодалашпаш керек. Сен моуну окусаң, мен сага шоколад алып берем, конфет ал. Бул өтө туура эмес тарбия. Себеби деген бала как будто акча берсең, анан мен зарплата берсең, анан мен иштейм деген понятияда болуп калат да. Обязательно просто мотивация, кызыгуу, эмне үчүн окуп атканын ошону билиш керек да. Орто жаштагыларчы кандай? Жакшы суроо. Негизи эч качан кеч эмес окууга. Окуу жана окуу деген негизи Библиядан алган Ленин бул сөздү. Биздин мээбиз эмне үчүн бизди кичинекей кезинде мисалы үчүн жаттатчу. Жаттоо бул деген памятти өтө улучшайт. Анан кээ бир адамдар айтышы мүмкүн 40 жаштан кийин, 50 жаштан кийин, ой менин мээме эчтеке кирбейт, андай болбойт да. Кызыгуу пайда болгондо болот. Жаттай бересиң. Анан жаттаганда ошо Алцгеймердин дагы оорусу менен оорубайсың. Чочкон жебейт, мисалы үчүн арабтар. Алар деген бабушкалар небересин, чөбөрөсүнүн келиндерин башкарат да. Почему? Потому что алар өмүр бою Куранды окуйт. Кечке окуйт, баштан аягына чейин жаттай берет, окуй берет. Бул жаттоо өтө жакшы да. Анан тил деген нерсе, бул тил эч бир университетте, эч бир колледжде заочно окуйт деген жок да, илгертеден эле жок болгон да. Тилди күнүмдүк сүйлөшүү керек, обязательно практика керек. Любой эле профессияда практика дейт го, практикага баргыла дейт, врач болобу, мугалим болобу. Тил дагы ошондой. Тил окуйсуң, аябай баарын шатыратып жаттайсың, ооба, бирок ал өзүңдүн эне тилиң эмес, Анан унутуп койдуң. Кээ бирлери бар, ошо келет, кичинекей кезинде аябай жакшы окудум эле англисче, анан 30 жыл болуп кетти, 20 жыл болуп кетти, мен унуттум дейт да. Бирок мен айтам күлүпчү, биздин мозг ушунчалык уникальный эже. Сиз кайра эле кайталап баштасаңыз, эстейт сиздин мээңиз дейм да.
деп анан өздөрү да удивленный, аябай рахмат айтып, ооба мен түшүнүп атам депчи, аябай ушундай да. Тилди дайым кайталаш керек. Тилди дайым практика жүзүндө. Ошон үчүн айтып атпаймынбы жанагы өзүнүн эне тилинде сүйлөгөн мугалимдер менен окуш керек депчи. Американецтер бир аз башкачараак сүйлөйт, англичанендер бир аз башкачараак сүйлөйт, акценттен. Биздеги таластык, оштук, жергиликтүү диалект деген сыяктуудай эле да. Салам. Анан тил үйрөнүүдө негизи эле эң негизгиси эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биз айткандай эле мотивация. Анан каяка барып кандай окуйм? Обязательно ошону түшүнүш керек да. Мисалы үчүн аябай көп жыл опыту бар экен, мисалы үчүн 40 жыл опыту бар экен. Америкада барып жашап келиптир, ошо иштеп, окуп келиптир. Мен ошого барып окуйм деген деле туура эмес да. Именно кайсы метод менен кандай кылып окуйт ошону түшүнүш керек да. Понимаете? Мисалы үчүн негизи деген мугалимдер аябай уникальныйбыз негизичи. Уже билебиз да, кимге кандай подход кылыш керек, мисалы үчүнчү. Замкнутый ребенок болуп калышы мүмкүн да. Эми жашоодо ар кандай травма болот. Анан ал деле мындай, ал эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, мисалы үчүнчү. Ачыла албайт. Ошентип ал өмүр бою деле өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондой адамдын деле талантын чыкса болот. Просто сүйлөгөндү билиш керек да. Ар бир адам подходту деп ойлойм да. Анан ошо тилди үйрөнгөндө деле эң биринчи цели болуш керек. Максат обязательно болуш керек. Мисалы үчүн мен стюардесса болгум келет дегендер барбы? Мен деле аларды түшүнөм. Мен айтам да, аябай жакшы, боюң жетет экен, сулуу экенсиң, стюардесса боло алат экенсиң, бирок өмүр бою малай болуп кетесиң деп айтам да мен агачы. Чын. Как оно есть айтыш керек да, өмүр бою зарплата деп жүрүп, ошентип жашоосу кетет. Ал жаш кезинде стюардесса болуп, мейли картайды, өмүр бою учуп жүрө бересиң дейм да. Мен бул профессияны жаман деп айткан жокмун. Просто мен если ал адамдын потенциалын көрүп атсам, ал студенттин, ага мен башка совет берем да. Например, как переводчица, например, да. Именно высший уровень. Сотто, например. Биздин кыргыздар негизи эле бүт эле русскоговорящийлер барат да, мисалы үчүн Америкага иштейм деп, башында аябай жакшы болот, excited, мечта да. Кредит алышат, ар кандай жашоодо случайный болуп кетет, эми жашоодо анан сотто деле керек да. Биздикилер именно переводчиктер, адвокаттар. Вот. Потому что ал жакка барып кыргыз тилин сүйлөйт, казактар тем более түшүнөт, мисалы үчүн бүт эле моисеңдин баардыгы эле орусча сүйлөйт. Аны толтура клиент болот да, по-любомучу. Даже если, мисалы үчүн чет өлкөнү албай эле коелу, Кыргызстанды алалы. Бизде өтө көп туристтер келип атат го. Биз деле аябай өнүгүп баштадык го эми-эмичи. И бул жакты наоборот өркүндөтүш керек да. Корабль деген жок, например, көлдө. Вертолет дегендерибиз жок, мисалы үчүнчү. Анан ушул жактан деле көп туристтер келип атат, ошолорго шарт түзүп. И бул жактан деле мен ойлойм негизи эле англис тили эле эмес, кытай тилинде билиш керек. Кытай деле өтө темир жолдорду салып атат. Биздин балдарга айтарыбыздын совети ошо кытай тилин, англис тилин билип калгыла, жашоодо пайдаланып калгыла, жакшы өмүр сүрүп калгыла. Не пускайте этот шанс деген да. Анан сиздин окуу борборуңуз Бишкек шаарында жайгашкан азыр, канча окуу борборуңуз бар? Филиалдар боюнча маалымат берип атсаңыз, анан билим берүү системасы боюнча онлайн, офлайн дагы кандай варианттар менен студенттердин ыңгайына жараша түзүп бергенсиз? Бизде 2 филиалыбыз бар азыркы моментте. Бирөөсү Орто Сай базарында, Чынар деген билдингде. Мен өзүм 20 жыл чет өлкөдө жашап келгем, ошого англисче, түркчө ушинтип аралашып кетет да. Анан Жибек жолу Турузбекова да бар. Бутубузду чечип киребиз. Үйдөгүдөй атмосфера болуш керек, таза болуш керек. Чет өлкөдө деле мисалы үчүн чет өлкө чыгып калган кыргыздар азыр мени угуп атса билет. 5 жылдыз отелдердей болуш керек да, негизи комфорт, таттуу туруш керек дегендейчи, мындай токчулуктун белгиси, мындай жадный болбош керек да. Вот, и өзүмө кандай кааласам, мен да ошону башкаларга каалайм. Беришендикти өтө баалайм. И ошого булар деле жакшы мындай мамиле кылып, аларга жакшы условия кылып, ошол жагат мага. Анан целибиз
ар бир регионду ачкыбыз келип атат. Ар бир мугалим менен сүйлөшүп атам. Ким даяр Ошко, Жалал Абадка, Нарын, Кочкор, Талас, Ысык көл. Себеби деген негизи өтө кыйын адамдар айылдардан чыгат. Себеби деген ал жакта деген жашоо шарт бираз Бишкекке караганда, баягы шаарга караганда бираз оор болгондуктан ал жак живучий болот да. Анан билим берүү форматтары онлайн формат, офлайн форматтагы сизде каралган, билишибизче. Ооба, онлайн, анан офлайн деп бөлүнөт негизи, бирок чындык деле айтайын. Онлайн өтө эффективдүү эмес. Чынын айткандачы. Если мээңде, дээриңде бир нерсе болсо, сен улап кетесиң. Сен сүйлөгөнүң, разговорный речиң болсо, сен дальше продолжать этип кетесиң. А если ноль болсоң, билбесең тилди, ал жөн эле акчаң на ветер деп айтам. Кандай жакшы мугалим болбосун, 60 минут ал убакытта, если сен жеке ал менен индивидуально сүйлөшсөң, анда результат болушу мүмкүн. Эмне үчүн 3 раза в неделю деп атабыз да? Зубныйга барганда деле бардык тишиң баарын алып салбайт го. Кантип чайнайсың? Экөөнү тең алып салса, мисалы үчүнчү. Бир күн окушу керек мугалим менен, бир күн өзүнө жаттаганга время болушу керек. А то мен күндө келгиле момчу акча деп деле айтсам болмок. Мага выгода өзүмдү ойлосомчу. А бирок өзүнүн ал деле анын деле жашоосу бар, трафик деген бар, пробка деген бар, you know? So, вот. А если уже сүйлөгөн болсо, уже А2 уровень, Б1 уровень болсо, анда аларга күндө келиш керек. Чтоб эртерээк результат болуш үчүнчү. Ошо менин советим офлайн. Бетме бет сүйлөш керек да. Эми биз деген американецтер Кыргызстанда болуп атат. Америкага учуп барып келип аткан жокпуз да. Эми ну и что подумаешь, 1 саат пробкада тыгылдым. Эми жаттап келе бер сөздөрүңдү. Время не теряй да, наушникти кой, ук, кайра кайтала произношениеңди, акырын ичиңен деле кайтала. Анан келип каласың, убакыт өтүп кетет. Окуйсуң, еще ал жактан да башка студенттер менен англисче сүйлөшөсүң. Адам деген тартынбаш керек. Бир нерсени билем, эч качан токтобош керек. Просто вперед. Кандай болот, жакшы болобу? Жашоо өтүп кетет, өлүп калабыз. Бир штук жашоодо күлүп жайнап, өзүң каалаганды айтып, негизи адамды деле тааныганда сүйлөп жашап көргөндө билесиң дейт да. Үйрөнүү үчүн деле көп сүйлөш керек. Суроо жооп болуш керек. Вот. Анан обязательно блокнот жаныңда болуш керек. Да өзүңө интересный теманы тандап алыш керек да. Мугалим сага айтканын окуба. Сага эмне керек? Мисалы үчүн мен аял күйөөсүлөр келет да. Биз көп путешествияга чыгабыз, чет өлкөлөргө. Аябай кыйналабыз дейт да. Бизге жагат путешествие дейт. Биз башка ошондойлор көп келет да, именно возрасттагы аял күйөөсүлөрчү. Анан мен уже баягы чет өлкөдө жашап калганга күлүп жайнап эле, түшүнөм деп, уже билем да, с кем как разговаривать да. Вот, и просто өзү билиш керек. Мен мисалы үчүн гид болгум келет. Кантип мен аэропорттон баштап мен аны тосуп алам, кантип отельге алып барам, отелдин ичинде кайсы предметтер бар, эмнени үйрөнгүм келет, элементарный полотенце, зубная щетка, паста, бүт жолдон канча акча бериш керек, канча километр, вообще бензиндин, ошондой бүт сөздөрдүн баарын эле үйрөнүп алса, эң биринчи 3000 сөз билсе, жаттап, уже ал кичине предложение кыла алат да, сүйлөм түзө алат, сөздөрдү кошупчу. Анан 5000ге чыгат. Анан уже perfect, уже сүйлөп калат. Сонун. Азыр бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Сиз көрүүчүлөргө кеп кеңештериңизди айтсаңыз болот, мүмкүн өзүңүздүн окууңузга чакырык таштап койсоңуз болот. Сизге эркин микрофон. Бизде ошо особенно региондордон көрүп аткандар болсо, Сураныч, менин телефон номеримди алып, если помещениеңар болсо, именно безопасный, пожарный жактан, тазалык жактан, окуучулар окуй алат деген болсо, мага чалсаңыздар болот. Биз мен мугалимдерди жабдыктарды алып алып, жанагындай смарт доска деп коет. I don't know how to say that in Kyrgyz. Анан бияктан жабдыктарды салып алып, биз силерге учабыз.
анан колуман келишинче ошо көп региондордо тартынбай эле чала бериңиздер, жаза бериңиздер мага. Бул обсуждать этиле турчу нерсе, биз жамандыкка чакырып аткан жокпуз, биз тил үйрөнүү жакшы. Именно ошо айыл тараптарга, ошо булуң бурчтарга барыш керек болуп атат да. Ошол жактарга басым жасагыңыз келип атабы? Себеби бүт баардык эле бизнестердин баары эле Бишкек деп Бишкекке катышат экен да. Частный школалар деле Бишкек, баардык эле. Бирок ошо айылдарда деле өтө көп мыкты адамдар чыккан. Баарыбыз эле айылдан келебиз, эсиз таппасыз дейчи. Вот, ошон үчүн именно айылдар жактан мен директор боло алам ошол жерге. Самара эже келиңиз. Мен бирос көзөмөл болуп карайм деп. Мисалы үчүн деген американецтин шоколадный болуп калышы мүмкүн. Шоколадный кожасы болуп калышы мүмкүн. Анан дискриминация болуп кетиши мүмкүн. Эми мен всё равно ответственность несу на них да. Анан ошого үй таап коебуз. Жашаган жери переживать этпегиле, биз менен жашайт, бир комнатасын берип коебуз десеңер, филиппинка нациялар болсо дагы ишылса англисче сүйлөгөндөрдү мен ошол жака алып барам. Сонун. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүн келип берип, маектешип, дагы да болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө сонун бир лайфхактарды бердиңиз деген терең ишенимдебиз. Анан кыргыз коомчулугуна, журтчулугуна билим берүү тармагына кошуп жаткан салымыңыз үчүн дагы да болсо сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, Самара. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Керектүү маалыматтарды топтой алдыңыздар деген терең ишенимдебиз. Эфирибизде жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерде жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.